Салам, урматтуу команда. Биз бүгүн личный кабинетке киргенден кийин изменить данныйды басабыз бул жерде. Изменить данныйды басып кирип, мына жерде мен кыргызстандыктар ушундай кылып жазасыздар. Бишкек дегендин ордуна адрести Ош, Нарын, Көл, Талас деп жазасыздар. Астына ошол өзүңүздөрдүн районуңуздардын почтовый индексин жазасыздар мындай кылып. Анан бул жерге улица, квартира, дом жазып, анан астына email или gmail бул жерге өзүңүздөрдүн почтаңыздарды жазып иштеген сохранить кыласыздар. Эгерде Россия же башка жактыктар болсо, бул жерге мындай кылабыз. Москва, Россия деп жазылбайт, Москва деп жазылат. Улица мисалы Кайназарова, и астына почтовый индекс, андан кийин почтовый индекс, анан мынандай корпус 32 мисалы, дом 23, КВ 4-3. Ушундай кылып жазабыз. Анан бул жерде улица Кайназарова, еще бул жерде мисалы сиздерде Московская область деп, город Москва деп дагы жазылат да. Ошондо бул жерге кошуп койсоңуздар деле болот. Мисалы Питер, улица мисалы Кайназарова деп. Түшүндүңүздөрбү? Оңой эле. Ошондой кылып сохранить этип койсоңуздар, мисалы сиздин ушул адресте турган болсоңуз, сиз заказ кылганда ошол ОТСдагы адамдар ушул адрести карайт дагы сизге жакынкы ОТСга товарыңызды жөнөтөт. Анан алар сизге звонок кылып келип товарыңарды алып кеткиле дейт. Ошондуктан ушул жерде ар бир өзүңүздөрдүн командаңыздардагы адамдардын ушундай адресин, учурдагы адресин толук жазыңыздар. Эгерде сиз Кыргызстанга келсеңиз, ушул жерди изменить данный кылып, Кыргызстандын адресин жазасыз. Эгер кайра Россияга кете турган болсоңуз, Россияга барып заказ кылам десеңиз, ушул жерге кайра эле Россиядагы учурдагы адресиңизди жазып, бул жерге телефон номериңизди жазып, сохранить кылып коесуздар бул жака.